Аялдын мурдундагы калы ракка айланып, дарыгерлер мурдун кесип салышкан. Англиялык Питерборо шаарынын 37 жаштагы тургуну Менди Поллардтын мурдунда пайда болгон кал үчүн мурдунун жарымын кесип салышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Алгач Менди мурдундагы чекитке маани берген эмес, качан гана ал чоңоюп кечинде канай баштаганда дарыгерге көрүнгөн. Хирург калга окшогон нерсе шишик экендигин, операция жолу менен терини трансплантация кылуу керектигин, антпесе 5-10 жылдан кийин мурдунан айрылып калуу коркунучу бар экендигин айткан. Дарыгердин айтымында шишикти алып салбаса терисин жей бермек. Менди хирургтун кеңеши менен операцияга макул болгон. Жыйынтыгында хирургтар Мендинин мурдунун жарымын кесип, бетинен алынган тери менен жамап коюшкан. Эми болсо ал операция ийгиликтүү болдубу же жокпу убакыт көрсөтөт деп күтүп жүрөт. Бакуда дени сак энеден оозу жок, кулагы мойнуна өскөн бала төрөлдү. Азербайжанда оозу жок, мойнунда кулак жана мурун өскөн бала төрөлдү. Анын жүзү чочконун мурдун элестетип турганын чет элдик басылмалар жазды. Кыз Бакудагы жеке клиникалардын биринде жарыкка келген. Дарыгерлердин айтымында анын жүрөгү жана өпкөсү жакшы иштеп жаткан. Бирок ал бир күн дагы жашай албай чарчап калган. Дарыгерлер кыздын ата-энесинин ден соолугу чын экендигин жана алар 2 баланы тарбиялаарын билдиришкен. Азербайжандын башкы акушер-гинекологу Севинч Мамедова мындай кемчиликти УЗИ 3 айлык кезинде эле көрсөтүштүү керектигин айткан. Дарыгерлер аны өз убагында аныктап, үй бүлөсүнө айтпаганы кылмыш деп санааларын билдирген. Мамедова жеке клиникалардын ишине уруксаты жок кийлигише албаарын, андыктан аталган окуяны иликтөөгө укугу жоктугун билдирди. Кемтиги менен төрөлгөн ымыркайды мен дагы, башкы неонатолог, педиатрлар дагы көргөн жок, деди ал. Гинеколог баланын энеси кош бойлуу кезинде аны караган дарыгерлерге каршы даттаналарын кошумчалаган. Кардиолог. Кечки 6-дан кийин тамактануу жүрөк ооруга чалдыктырат. Кечинде тамактанган аялдар жүрөк оорусуна кабылышы мүмкүн. Бул тууралуу Media Express порталы америкалык кардиолог Эвелин Грейверге таянуу менен билдирди. Медиктин айтымында кечкурун адамдын организми тамак сиңире албай калат. Кечинде желген тамакты сиңирүү кыйын. Анын үстүнө адам түнү бою кыймылда болбойт, ошондуктан организмдеги калория кетпей топтолуп калат. Мындан сырткары кечинде жана түнкүсүн адамда зат алмашуу менен организмдин иштөө ритми начарлайт деп айтылат маалыматта. Ал эми Нью-Йорктогу Колумбиялык университеттин изилдөөсүндө кечкисин тамактануу аялдардын жүрөк оорусуна чалдыктырары белгиленген. Экспериментке орточо курагы 33 жашты түзгөн 112 аял катышкан. Натыйжада кечки саат 6-дан кийин тамактанган аялдардын жүрөгүнүн саламаттыгы 6-га чейин азыктанбагандарга караганда начар болуп чыккан. Гонконгдогу ызы-чуудан улам кыргызстандык студенттер окуусун таштап кетүүдө. Гонконг провинциясынын Сянган шаарындагы Кытай массалык башаламандыктан улам кыргызстандык студенттер окуусун таштап кетип жатышат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Сянгада окуп жаткан 42 студенттин 3-өө шаардан чыгып кетти. Калганы жакынкы авиакаттамдар менен учуп келүүнү пландап жатышат. Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинин жана Гуанчжоудагы башкы консулдугунун кызматкерлери студенттер менен тыгыз байланышта. Кытай тараптын көмөгү менен кыргызстандыктар коопсуз жерге жайгаштырылды. Мекендештерге жардам берүү үчүн Гуанчжоудагы башкы консул Искендер Орусбаев Сянганга жөнөп кетти деп айтылат маалыматта. Ошондой эле элчилик Кыргызстандын туристтик компаниясы менен каражаты жетишсиз студенттерге билеттин акчасын кечиктирип төлөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө макулдашууга жетишти. Тим Сянгада расмий органдар тарабынан атайын эвакуациялоо иштери жүрбөгөнүн, чет элдик студенттер өз эрки менен мекенине кайтып жатканын кабарлады. Эске салсак, буга чейин Гонконгдун өкмөтү качкын шектүүлөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Ага ылайык кылмышкерлер Кытайга экстрадицияланмак. Бирок тургундар бул мыйзам Гонконгдун сот системасынын эркиндигин чектейт деп июнь айынан бери каршылык акциясына чыгып келишет. Гонконг бийлиги мыйзамды белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алганына карабастан, демонстранттар андан биротоло баш тартууну талап кылышууда. Бул убакыт аралыгында 3000ден ашуун адам кармалды. 1,5 көбүрөөк тургун жабыркап, 400 полиция кызматкери жаракат алды. Бирок муну менен митинг токтоп калган жок. Саны бир аз азайганы менен башаламандыкты ооздуктоого мүмкүн болбой жатышат.
Азимбек Бекназаров жогорку кеңешти кантип коркутту? Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 24 ноябрга белгилеген Бишкек шаарынын эски аянтында өтө турган элдик талкуу болбой калгандыгын элдик курултайдын өкүлдөрү билдиришти. Алардын айтымында жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери референдум боюнча мыйзам долбоорун кароого алгандыктан элди чогултуунун зарылчылыгы жоголду. Депутаттар референдум боюнча мыйзам долбоорун кароого алышыптыр. Биз парламент менен конструктивдүү диалогду улантабыз, дейт курултайчылар. Эскерте кетсек, элдик курултай конституцияга өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнү сунуштайт. Бул боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал 10 000 шайлоочунун колу менен жогорку кеңешке киргизилген. Ал эми Азимбек Бекназаров жакында эле 10 000 адамды эски аянтка чыгара ала турганын жар салган. Жогорку кеңеш Бекназаровдун элди чогултаарынан чочудубу? 4 ай карабай жаткан референдум боюнча сунуштаган мыйзам долбоорун эми гана карай баштаптыр. Сирия, Ирактагы террордук уюмга кошулган кыргызстандыктар кайтып келишет. Кооптуу эмеспи? Учурда Түркия абактарында отурган Кыргызстандын 23 жараны бар. Алар террордук уюмдун мүчөсү катары кармалган. Түркия Ислам мамлекети террордук уюмунун 956 мүчөсүн өз өлкөлөрүнө экстрадациялоону улантат. Алардын арасында Кыргызстандын 23, Казакстандын 10, Өзбекстандан 82, Түркменистандан 6, Орусиянын 99 жана башка өлкөлөрдүн жарандары отурушат. Аларды Түркия мамлекети өз мекенинде жарандыктан ажыратылганына карабастан 11 ноябрдан тарта депортация кыла баштады. Европа жана башка мамлекеттери Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарын атуулдуктан ажыратып, аларды кайра кабыл алууга каршы экендиктерин билдирген. Эскерте кетсек, 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга Кыргызстандан да 800 адам барып кошулганын, анын 200гө жакыны каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендердин 150гө жакыны кыз-келиндер болсо, көбүнүн балдары бар. Россияда баңгизат ташыган кылмышкер мышык кармалды. Россиядагы түрмөлөрдүн бирине баңгизат ташыган мышык полициянын колуна түштү. Бул тууралуу Россиянын массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мышык түрмөнүн күзөтчүлөрүнө билгизбей мурдада бир нече жолу келип, ал жакта жаза мөөнөтүн өтөп отургандарга баңгизат алып келип жүргөн экен. Бул жолу ал дагы кирип келаткан жерден күзөтчүлөрдүн колуна түштү. Күзөтчүлөрдөн качып араң дегенде кармалган мышыкты текшергенде анын мойнундагы жипте 13 грамм баңгизаты болгон. Мышыкты ветеринарларга текшертип, аны да жаныбарларды убактылуу кармоочу жайга кармашты. Жаныбардын баңгизатка көз карандысыздыгы да текшерилди. Албетте мышыкты жазаламак беле, аны дарылап, эмдеп жаңы кожоюнга берүүнү пландап жатышат. Ал эми мышыкты баңгизат ташуучу курьер кылып, түрмөдө отургандары машыктырган экен. Мышыктын канча жолу түрмөгө баңгизат алып келгени белгисиз боюнча калды. Ассол Молдохматова качкын президент Аскар Акаевди мактаган тасма тартты. Теле алып баруучу Ассол Молдохматова Кыргызстандын мурунку президенти Аскар Акаевден интервью алды. Кечээ ал маектешүүнү YouTube каналына койгон. Интервью Акаевдин 75 жылдыгына карата тартылып, анда анын жашоосу жана илимий ишмердиги тууралуу сөз болот. Тасма 1 сааттык. Белгилей кетсек, видеодо негизги басым Кыргызстандын Аскар Акаев башкарып турган кездеги жетишкендиктерине, анын өлкөгө кошкон салымына жасалган. Качкын президент өзүнүн ойлору жана эскерүүлөрү менен бөлүшөт. Аскар Акаевдин айтымында ал жетектеп турган кезде өлкө демократия аралчасы жана реформалардын лидери катары таанылып, ошол себептен республикага инвесторлор келип баштаган. Ошол маалда мамлекетте жаралган көйгөйдүн баарына Акаев саясий элитаны күнөөлөйт. Качкын президент Кыргызстан элинин алдында абийири таза экенин баса белгилейт. Анын айтымында ошол убакта башкы прокурор болуп турган Азимбек Бекназаров Кыргызстандагы бардык завод ишканаларды текшерип, бирок Акаевдин үй бүлөсүнө таандык материалдык байлык таба алышпай, валюталык активтерди издеп башташкан. Белгилүү Искубар Либерманды жалдашып, Бакиевдин өтүнүчү менен ФБР жардамдашкан. Мени актап чыгышты деп эсептейм. Менин абийирим таза. Мен ал үчүн Бакиевге ыраазымын. Ушундай жол менен болсо да ал менде эч кандай валюталык актив жок экенин далилдеди, деди Аскар Акаев. Чүйдө жоголгону айтылган өспүрүм досунун үйүнөн табылды. Сокулук районундагы үйүнөн 20 августта чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан 16 жаштагы эр жигит Алтынбек уулу табылды. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, ал ушуга чейин Кемин районундагы Чоң Кемин айылында досунун үйүндө жашап жүргөн. Өспүрүм ата-энесинин колуна тапшырылды. Милициянын маалыматы боюнча ал мурда бир нече жолу үйүнөн кетип жүргөн. Таласта кыздын сөөгү табылып, 3 шектүү колго түштү.
Талас областында адам өлтүрүүгө шектелип 3 киши кармалды. Бул тууралуу Спутник агенттигине аймактык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 14 ноябрь күнү Орто Арык айылындагы тоо этегинен 26 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда шектүүлөр колго түштү. Экөө 20 жашта болсо, бирөө 25-те. Үчөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шектүүлөр Орто Арыкта жашашат. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Казакбаев коомчулукка коңгуроо какты. Жогорку кеңештин республика ата журтчу депутаты Руслан Казакбаев Кыргызстан бандиттик өлкөгө айланып баратканын жар салды деп жазып чыкты Ачык саясат гезити. Анын көз карашында учурда ар бир кыргызстандыктын коопсуздугу коркунучта болуп калды. Акыркы айларда өлкөдө болуп жаткан кылмыштуу жагдайлар жеке ишкерлерге кол салуу, өлтүрүү фактылары чынында коомго коркунуч жаратпай койбойт. Парламенттик республиканын бакандай болгон депутаты коомго жарандардын коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканы боюнча коңгуроо какканы албетте ойлонтпой койбойт. Бул көңүл бурчуу маселе экендиги рас. Футбол көрүп жатып өмүрүнөн айрылды. Таиланддын Самурт Пракан провинциясында 40 жаштагы адам футбол көрүп жатып каза болду. Ал телефонун зарядка коюп алып, төшөктө футбол көрүп жаткан. Каза болгон Сомчай Сингархондун 28 жаштагы коңшусу шейшемби күнү 12 ноябрда ал түнгө чейин телефондо наушник менен футбол көргөнүн айткан. Анын айтымында шеф-повар болуп иштеген таиланддык адам күн сайын кечинде уктаардан мурун музыка угуп, же болбосо футбол көрүп жатчу. Эртеси күнү аталган киши аны ойготкону келип, коңшусунун каза болуп калганын билип, дароо милиция чакырган. Сингхорондун колдорунда жана мойнунда күйгөн издерди көргөн. Укук коргоо органдары аны электр тогунун соккусунан улам каза болгон деп божомолдошууда. Учурда экспертиза жүрүп жатат. Пеле: мен Месси менен футбол ойногум келет. Бразилиянын футбол курама командасы менен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болгон футбол падышасы Пеле азыркы заманба футболчулардын аргентиналык футболчу Барселона клубунун чабуулчусу Лионель Месси менен ойногусу келгендигин футбол падышасы айтты. Мен Месси менен футбол ойногум келет. Ал тажрыйбалуу, натыйжалуу, мыкты жагдай жарата алат жана голдору бар. Экөөбүз бириксек атаандаштарыбызды толкундатат элек. Лео өзгөчө оюнчу деди. Пеле эл аралык футбол федерациясынын версиясы боюнча 20-кылымдын эң мыкты футболчусу. Ал эми 1990-жылы эл аралык олимпиада комитети бразилиялык оюнчуну кылымдын спортчусу деп атаган.